Кочкарата Сришан, президент Азиатской лиги Ахмат, Кадыров Надыр и бойцы из Чечни. Canım fırda olsun eğer o beni kamada gardım Salam aleyküm var okubatta ahirete gidem odam Xotirjam o'zbekim meni milletim donishmand devonxona. Итак, справа от меня боец в синем углу, весовая категория 61 килограмм, роста 75 сантиметров, представляет команду Нурсултан! И... Об этом бою в первом раунде за 3 минуты 28 секунд техническим нокаутом победу одержал Муратов Нурсултан! Кочкарата, Кыргыз-Нефтегаз. Бұл жерде азыр елдің маңайын көтеріп чоң ойындар болып жатады. Бұл ойындарды ұйыштыруда біздің Кыргыз-Нефтінің жетекшілігі біздің коллектив ушуга демеушілік кылып жатады. Бұл біздің елге ертеңгі жашоосуна, иштешине бардығына чоң өбөлгө түзөт да. Ушундай ийгиликтердин жаратылышына біздің Кыргыз-Нефтінің акыркы болуп аткан ийгиликтери себепкер болуп атат. Елдің маңайы өтө жакшы. Мына ел келип азыр мына бар жоқ толып отыруға дағы жер қалбай қалды. Мына шу уюштуруучуларга өтө чоң рахмат. Ошондой эле мына Кыргыз-Нефтинин жамааты шу Кочкарата элине шунчалык бир жакшы иштерди кылып атат азыр. Мына газды бар жокту азыркы мына болуп аткан иштер мына биздин Кыргызстанда президенттин жүргүзүп аткан саясатына дагы өтө бардыгына туура келет. Рахмат шу уюштуруучуларга. Шу Кыргыз-Нефтинин жамаатына дагы чоңдон чоң рахмат. Kırgız-Neftegaz Antibakteriyellik Oğlu'nun başkanlığının başkanları Yedisur Yes Profil uyumuna çok rahmet açık ettiğimiz gerek. Kolektifin adına, yerin adına, görevimizin adına. Sebebi bizim bugün günlerimiz yetkenliklerin kesişik mayağına istiyor oturttuk. O sonuçta sizlere çok rahmet, sizlerin ilgilik bu Kudayımızda biz кейінгі жылдарында ұйыстыралатынына çok рахмат. Ана мына спортпендерге айтып кетем, себепшілік, игілік болсын, ең негізгі бағы біздердің Европаның бір жарақат алғанына чемпион болуына мүмкін жетті. Ушундай мелдешке жардам берген, көмөк көрсөткөн Нефтегаз ишканасына, анын жетекчилиги жана жамаатын Раштака менен чогуу бардыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бир кол чайып коелу ушуларга. Майрамыңыздар куттуу болсун. Нефтегаз ишканасы бүгүнкү күнү мен как депутат катары айтып коеюн, жергиликтүү салыктан 2%тен 70 миллион сомго жакын жергиликтүү Нокен районуна которуп берип, 40тан ашык объект салынууда. Ошондой
Манайыңыздарын жазбаңыздар, дайыма ел үшін, жер үшін қызмат қыла беріңіздер. Игілік болсын. Вручает президент Федерации ДАБУФ. Анарбаеву Омуралию Абдуманаповичу. Шыңыз айтмақыз дегенде эле Аллага жол салды, бирок аркасынан улуу көрөгөч данышман патриот инсандарына өсүп келе жатат. Анда эмесе ушул улуу инсандардан бирине атын айтып өтөйүн. Ушул бүгүнкү ушул чемпионатты уюштуруучусу Бостанов Рашид Абдумаликович, спонсору. Анда эмесе ушул Рашид акеге бир кол чабуулар болсун. Рашид Абдумаликович bir gana uşul erecesi yarışını, futboldu, kickbokstu, karatege jardam berip жатат. Ошондуктан азыр мен ушул кикбокс федерациясынын президенти Акимбаев Алишер Эргешев атынан терең ыраазычылык билдирем. Ошондой эле ушул Кыргызстанды желегини желиретип, Жалал Абад областында Борбордук Азия боюнча кикбокс боюнча чемпионатта ушул сиз колдоо көрсөтүп, Кыргыздын желеги желбиреп, көптөгөн чемпиондор чыкты. Ошондуктан ушул Алишер Эргешев атынан кикбокс федерациясынан биздин кубокту тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Ну а слово предоставляется Людям, благодаря которым, вот как старшие братья сказали, существует спорт. Конечно, это президенту Федерации ВЭФ, Почмарата Федерации и нашему дорогому старшему брату, главному спонсору данного турнира, небольшой памятный подарок разрешите вручить. Бул турнир өтө жогорку деңгээлде өтүп атат десем жаңылып айтып болушум керек. Анткени чындап келгенде бул негизги мушкерлер Өзбекистан, Тажикстандын мушкерлери келди. Албетте бул өтө баягы өзү профессионал мушкерлер келип атат. Буга чейин бир анча уже беттештер өттү. Эми негизги беттештин баары алдыда деп ойлойм. Анткени чындап келгенде азыр өзүңөр көрүп атат артистар музыкалда баягы легендарный клуб Ахмат деп коет. Рамзан Ахматович Кадыр Чечен Республикасынын президентинин өзүнүн клубу. Ушул биз көп жылдан бери ал киши менен байланыштабыз, ушундай биргеликте турнирлерди өткөзүп келатабыз. Эми эмне дейбиз? Мен ойлойм, мыкты баягы ар бир турнир ар дайым айта келем, мыктылардын мыктысы жеңсин. Эң негизгиси ким утат дегенде, ким эң көп машыкканы утат. Ким көп баягы өзүнүн баягы ниетин түз коюп, ушу утам деген бир жакшы ой менен спортчулар утуп келет. Жана ошол бүгүн беттеш азыркы акыркы 12 беттеш калды. Мен ойлойм, бул баягы жалгыз гана Кыргызстанда көргөн жок бул беттешти. Бул беттешти баягы азыркы дүйнө жүзүндө көптөгөн адамдар көрүп атат. Мен ойлойм, ушул Кочкоракта да ушундай деңгээлде турнир өтүп жатканы бул албетте чоң спорт майрамы. Анткени биз жалгыз гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүнүн ар тарабында өткөзүп атабыз. Эми Кочкордо өтүп атканы албетте бул турнир Кыргызнефтегаздын көмөктөшүп, албетте биздин ушул Жалал Абад областынын федерациясы, ВЭФ федерациясы президенти
Таан Турдумаматовичке чоң ыраазычылык билдирет элем. Жана айтар элем, бул жылы биз ушул акыркы ушул стадиондо өткөн турнирлердин бири болуп атат. Буюрса эртең бүрсү күнү Ош жерге, Ош шаарында акыркы турнирди өткөзүп эле, анан уже Бишкекте жана чет мамлекетте өткөн турнирлерибизди баштайбыз. Албетте бул Кочкарда өтүп аткан түздөн түз себеби бул Кыргызнефтегаздын тиешеси бар. Анткени чындап келгенде баягы жетекчиси Рашид акебиз бул өзү көптөгөн спортчуларды колдоп жаткан кезеги болуп атат. Жалгыз гана эрежесиз мушташты эмес, жана башка спорттор жана ачылышта айтып өтүштү, кикбокстун дагы баардык спорт түрлөрүн. Анан айтар элем, бул жөн гана Кочкарда өткөн жок. Бул бирден бир себептердин бири ушул Кочкар Ата шаарына бир чоң майрам тартуулайын деген ой болду. Бул айтылгандай эле бул турнирди биз Жалал Абад шаарында деле өткөзсөк болот эле, бирок жок, именно Кочкарда да ушул нефтяниктердин күнүнө дегендей арналган бир эл аралык турнир бүгүн Кочкардада өтүп жаткан кезеги. Мен ойлойм, аябаганда жакшы кабыл алып атат. Чындап да мындай беттешттерди Кочкардалык туугандарыбыз бир телевизордон эле көрчү болуш керек деп ойлойм. Баягы орусча айтканда, если Магомед не идет, говорит, то горит к Магомеду деген нерсе болуп атат. Ушу Кочкар Атада ушундай турнир өтүшү, мен ойлойм, баягы Кочкар Атанын эли үчүн гана эмес, биз үчүн да бул чоң майрам болуп атат.